инвестор азыркы окшогон инвесторлор келип акчасын салып, элге дагы жакшы, жергиликтүү бюджетке дагы жакшы боло турган шарттарды түзүшүбүз керек да. Мына бир тыйын бербей муниципалдыкты топтоп алышып жүрүшөт да. Эми тапканынын бир 30%ын төлөп койсо биз рахмат айтат элек да. Анан каяктан жергиликтүү бюджетти көтөрөбүз? Каяктан акча табабыз Себзедер Кумбаев? Мына көрдүңөр, налоговый боюнча отура мүмкүнчүлүктөр бар. Налоговый келдиби? Зама. Мына бир эки эле базарды, Жеңиш Паркович, эки эле базарды биз комиссия түзүп бараттык да, Жеңиш Паркович. Мына эки базардан 1000 адам текшерсе, 600-700-дө патент жок чыгып атат. Бул деген мына көмүскө 60-70% деген сөз болуп атат да. Патенттерди алышпай. Эми чоң ишканаларга кирбейли, чоң ишканаларга кир. Ал эми Талайбек Насырбекович айткан жанагы автоунаа базары боюнча ал жерде кемчилик болду. Аны биз азыркы күндө ошо кемчиликтин баарын, патент албагандардын баарын алдырдык. Андан кийин жанагы цифровизация боюнча НДС төлөөчүлөрдүн баарын азыр электрондук отчет тапшырууга өткөздүрдүк. Мындан сырткары патент менен иштегендердин 387 салык төлөөчү электрондук патент алат. Фактылар бар. Түшүнүңүз да, бу жерде ак болбой иштегилериңиздер дагы. Түшүнүңүз да, менин мэра буйрук чыгарганда мен силердин бардыгыңарды алат элем бир күндө. Замдарды кошуп туруп, ачык айтайын. Мен приказ чыгарганда. Жетекчиңер кетип, биз орун басарлар калабыз деп отурасыңар азыр жакшы болот. Иштин бардыгы силерде ачык айтып коет. Иштегилерин, бу жерде актанбай, түшүнүңөрбү? Эгер эме кылсаңар, дагы комиссия түзөбүз, дагы кирсек, дагы чыгат. Бүт двойной бухгалтериялар чыгат. Тиешелүү материалдар менен камсыздалды. Ал эми Ош областтар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын Алгач коллегиялык жыйында коомчулукта катуу талкуу жаратып жаткан коронавируска каршы калаада жүргүзүлгөн иштер тааныштырылып, чек ара өткөрүү пункттары жана Ош эл аралык аэропортунда атайын кызматтар түзүлүп, ар бир жаран тыкыр көзөмөлдөнүп жатканы маалым болду. Ошондой эле калк арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, кооптонууга негиз жок экени айтылды. Шаардагы дарыканаларда 159 миңден ашуун бет кап, айрым вирустарга каршы дары-дармектер туруктуу баада сатылып жаткандыгы да кошумчаланды. Шаар боюнча бир да коронавирусту жуктуруп алуу фактысы бүгүнкү күндө катталган эмес. Кудай сактасын, катталбай калсын. Эпидемиологиялык кылдар туруктуу. Жогоруда Талайбек Насырбекович айткандай, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн буйругун аткаруу максатында бизде штабтар түзүлгөн. Андан соң Ош шаарынын 2019 жылдагы социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыктары жана көрсөткүчтөрү тааныштырылды. Калаада өткөн жылы курулган социалдык объектилер, эс алуучу жайлар жана ири долбоорлор айтылып, жергиликтүү бюджеттин негизги багыттары талкууга алынды. Өткөн жылы республикалык бюджеттен 49 миллион сом, ал эми жергиликтүү бюджеттен 200 миллион сом акча каражаты социалдык объектилердин курулушуна, эс алуу жайлардын оңдоп түзөөгө, таза суу маселесине бөлүнгөн. Шаардагы тышкы жана ички инвестициялар тартуу менен көптөгөн жумуштар аткарылып жатат. 2019 жылы 1477 чарба жүргүзүүчү субъект катталса, анын ичинен 80 субъект өнөр жай тармагында катталган. Жаңы түзүлгөн жумуш орундарынын саны 1897-ни түздү. Мына көрдүңөр, налоговый боюнча отура мүмкүнчүлүктөр бар. Налоговый келдиби? Зама. Мына бир эки эле базарды, Жеңиш Паркович, эки эле базарды биз комиссия түзүп бараттык да, Жеңиш Паркович. Мына эки базардан 1000 адам текшерсе, 600-700-дө патент жок чыгып атат. Бул деген мына көмүскө 60-70% деген сөз болот. Кала башчысы муниципалдык объектилерди ижарага берүүдө бир топ мыйзам бузуулар болуп, жергиликтүү бюджетке чоң каражаттар түшпөй калганын баса белгиледи. Айрым соодагерлердин патент албай иштеп жүргөн фактыларын да атады. Шаардын салык кызматын сынга алып, вице-премьер-министрге жетекчилердин кызмат ордун карап берүүсүн сунуш кылды. Түшүнүңүз да, бу жерде ак болбой иштегилериңиздер дагы. Түшүнүңүз да, менин мэра буйрук чыгарганда мен силердин бардыгыңарды алат элем бир күндө. Замдарды кошуп туруп, ачык айтайын. Мен приказ чыгарганда. Жетекчиңер кетип, биз орун басарлар калабыз деп отурасыңар азыр жакшы болот. Иштин бардыгы силерде ачык айтып коет. Иштегилерин, бу жерде актанбай, түшүнүңөрбү?
Эгер эме кылсалар дагы комиссия түзөбүз, дагы кирсек дагы чыгат. Бүт двойной бухгалтерия бар чыгат. Ошон үчүн мындай коллега айткандай жыйынтык чыгарып иштесек анан жакшы болобуз. Вице-премьер-министр коллегиялык жыйындын катышуучуларына мамлекеттин саясатындагы артыкчылыктуу багыттарын атап берди. 2019 жыл өлкө үчүн жемиштүү жана оор жыл болгонун билдирип, экономикада туруктуу өсүш бар экенин кошумчалады. Мамлекеттик органдар электрондук кызматтарга өтүп, түндүк системасы боюнча иш алып барууну талап кылды. Өлкөнүн региондорун өнүктүрүү менен уда санарип технологиялар бардык тармактарга кошулуп, билим берүү, сот жана укук коргоо органдарынын ишине санариптик инфраструктура артыкчылыктуу тартипте орнотулганын айтты. Аны менен бирге коопсуз шаар жана коопсуз жол кыймылы долбоорунун этаптары Ош шаарына келерин билдирди. Тандап алган жолубуз туура экендиги мезгил өзү көрсөттү. Биз экономиканын агымынга карап калбастан анын туруктуу өсүшүн да камсыздадык. Өзүңүздөр билгендей, президентибиз урматтуу Сооронбай Шарипович тарабынан коррупция менен натыйжалуу күрөшүүнү камсыз кылуу боюнча алдыбызга так милдеттерди койгонбуз. Көмүскө экономиканын деңгээли дагы эле жогору бойдон калууда. Болжол менен 130 миллиард сом. Же болбосо ички дум продукцияны карата 23,6% түзөт. Жыйындын соңунда каланын социалдык экономикалык өнүгүшүнө барандоо салым кошкон жетекчилерге өкмөттүн жана шаардык мэриянын сыйлыктары тапшырылды. Абдумалик Базарбаев, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар. Бардыгыбыз аракет кылып атып, Кудайга шүгүр. Жылды жакшы жыйынтыктадык. Мына коргоо органдары, прокуратура, полиция бул жакшы жардам беришти. Ички иштер кызматкерлери мына сервистер отурат. Ушуларда экономикага көңүл буруп, бир топ жакшы төкпөгөн салыктарды толтуруп, мына жакшы эле болдук да. Анан эми мына негизги өндүрүш тармагында дагы Кудай буюрса шаар мэрия жер бердик. Быйыл күтүп атабыз. Чоң завод, фабрикалар ачылышы күтүлүп атат да. Ошол келген инвесторлорго рахмат. 150 миллион, 300 миллион доллардык мына проектлерди ишке ашырып атышат да. Биздин учубуз куру эмес экен. Ушул өзү шаардык жигиттер келип, ушундай чоң инвестиция алып келип атат. Буга бардыгыбыз жалпы эл, айрыкча биз жетекчилер ошондой инвесторлорго ыраазычылык айтып, келген инвесторлорго биз дайыма ушундай эшигибизди ачып, колдон келген жардамыбызды берсек, качан ишкерлерге жакшы жол ачып, жакшы мамиле кылып, ошолорго моралдык колдоо көрсөткөндө Кудай буюрса дагы жакшы ийгиликтерге жетебиз деп ойлойбуз. Мына азыр справкада көрдүңүздөр. Ошол кайра бөлүштүрүү фондунун жерин пайдалангандан кийин, өзүнүн пайдасын ойлогондон кийин жергиликтүү бюджетти да ойлошубуз керек да. Ал жер биздин фонддун жери болот. Ошону туура пайдаланышыбыз керек. Иштетпей айткандар болсо, иштете тургандарга аукцион менен беришибиз керек. Иштете тургандарга. Аукцион деген бул ошол бюджетке пайда алып келет. Ким кымбат берсе, ошого беришибиз керек да. Анан үлүш жерлер эми пайдага бөлүнүп берилген жапалак аймагында. Туурабы? Ошону эми мынаны айыл өкмөт, сиз Сайымжан Эркинбаевич, мындай бир анализ жүргүзүп, ошого жер салыктарын жакшы көтөрүшүбүз керек да. Анан мына 17-жылдан бери бизде көтөрө элек экенсиңер, 17 жылдан бери. Муну этап менен акырын жылда ошол келиштин негизинде аукцион менен жерди бериш керек да. Ошондо ана пайда түшөт. Бул түздөн-түз жергиликтүү бюджетте кала турган акча ошолор. Анан биз жерди ээлеп алып, же иштетпей, же элге пайда тийгизбей, анан өзүбүздүн үлүш жердегидей кылып пайдаланып отура берсек, анда көтөрүлө албайбыз. Болгону ошо мына 113 гектар сулуу жерибиз болсо, кичинекей 2000 гектарга жетпеген жерибиз болсо, ошон үчүн ушуга көңүл бургула. Бул биринчиси. Экинчиси да мына УМС дагы отурат да. УМС барбы? УМС барбы? Мына Шымергешевич. Мына бизде мына жергиликтүү бюджетти көтөрө турган Сайымжан Эркинбаевич. Мына өткөндө дагы айттым, азыр да мына активнасында айтат. Толук бизде мүмкүнчүлүктөр бар экен мына. Былтыр 40 миллион болсо азыр канча бердик? 50 миллион коштук.
эми бир топ жумуштар болуптур. Бирок мен атайын азыр мынау Талайбек Насырбекович айткан маселеге көңүлүңөрдүн бургум келип атат. Мен сизге мындай ушул тармакты тейлейт ошой да Талайбек Насырбекович чыгарып ишти алдагы жылдар кыла, урматтуу жетекчи. Түшүндүңөрбү? Жарайт. Цифры, али орыстар айтканча цифрами. А жумуш өзүнчө жайында караш керек жумушту. Сайжаныңыз. Карагыла, бул жумуштун башы азыр. Бул дагы биз мындай толук кандуу бүтүрдүк, толук кандуу иштеп атат. Чыккан жакшы дейт. Силер таза иштеп, силер туура маалымат бергенде жетекчилер кетпейт эле азыр.